Берилген маселени чыгарайлы. Биринчи күнү помидордун 7ден 2 бөлүгү эгилди. Ал эми экинчи күнү 7ден 5 бөлүгү эгилди. Бул 2 күндө помидордун канча бөлүгү эгилди? Схемасын сыза баштайбыз. Биринчи күнү 7 бөлүккө бөлөбүз участокто. Демек, биринчи күнү эгилген участок, эми экинчи күнү эгилген участок. Бул 2 күндө помидордун канча бөлүгү эгилди? Демек, биринчи күнү жана экинчи күндө кошобуз. Демек, биринчи күнү бизде 7ден 2 бөлүк жана кошобуз 7ден 5 экинчи күнү эгилген. Көрүп тургандай бөлүмдөрү бирдей. Демек, бөлүм өзү жазылат. Алымдары кошобуз. 2ге 5ти кошсок 7. Демек, жообубуз 1 участоктун толук бардык бөлүгүн эгилгендиги көрүнүп турат схема боюнча дагы. Демек, биринчи күнү эгилген участок жалпы участокты 7 бөлүккө бөлүп, анын 2 бөлүгүн биринчи күнү эгилген. Ал эми калган 5 бөлүгү бул экинчи күнү эгилген участок. Демек, жообубуз 1.